Demek maşallah Peygamber şuna aytkan eкен. Kaçan deyt, sizler 3 adam bola turgan bolsоңор, 3 adam bola turgan bolso, 3-cü adamды taarынтып alбоо үчүн deyt, al 3-cü adam elin arasında aralashıp ketmeyin, öküңөр özünçө bölüşüp süйлөшпөгүлө депtir. Son ne? Bunday кейбир убактарда şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in har bir kadamı, har bir süйлөгөн sözü мындай bir кайсыл мезгилде болсо дагы актуалдыгын жоготпойт да. Чын-чын эле мисалы 3 адам чогулуп турса, аны 2 адам өзүнчө бөлүнүп баштаган болсо, 3-үнчүсү эмне бүтчөт? Шек түшөт туурабы жүрөгүндө. Мындай бир ал адамга болгон бир жаманчылык бир каалап аткандай. Билесиңерби, негизинде бизде мындай бир эме бар да, адамдын баарында эле бар болуш керек элеринде, жакшы күмөн кылыш оор да, автоматически жаман күмөн кылабыз да. Шота бул мени өкө бөлүп атат. Акча маселесинде отурган болсо, бул өкө мындай балким мен акчамды тартып алган атабы деп турабы. Эгерде мисалы жөн эле дасторкон отура турган болсо, мени жактырбай атабы бул деп ушундай болот экен да. Бизде жак 3-чү адамга мисалы алса, күмөн пайда болушу мүмкүн турабы. Мисалы бир пайгамбардагы адамдарды ушундай күмөн жандырыш үчүн bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçinde gügüm talaş bolup kalgan mezgilde özünün ayalı menен көчөгө чыгып турган mezgilde мынекей 2 сахаба өтүп бараткан экен да. Өтүп бараткан Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem баландайлар, бул менин аялым деп айткан экен да. Десе, я Расулулла, биз түшүндүк, сиздин аялыңыз эле болот да дегенде, Peygamber жок дейт. Шайтан дейт, субхан 3-чү болуп силердин оюңарга эмне салат дейт, күмөн салып коюшун коркуп айтып атам деп айткан экен да. Biz ушундай экенбиз, кээде көрбөй, билбей эле субханалла, мондай бир эме кылып коюшубуз мүмкүн, адамдын жашоосун бузуп коюшубуз мүмкүн экен да. Карасаң, дайыма эмне экен, ошол адамдар менен мамиле кылганыңарда өзгөчө көңүл бургула да. Анткенсе, ошо 3-чү адам, же болсо сен жана турган адамдын көңүлү ооруп калып, же болсо ошо күмөндө болуп калбасын депчи. Дагы бир жерде бар экен, эгерде 2 адам сүйлөшүп аткан болсо дейт да, анын жанына барып туруп албагыла дейт да. Жанына бара бербе дейт. Балким экөө сыр бир сөз сүйлөшүп аткандыр дейт да. Ал эми 3 болуп кала турган болсо, бирөөнү бөлүп экөө сүйлөшпөсүн деп байкадыңызбы? Демек, машалла, адам менен мамиле кылууда, ушундай сүйлөшүүдө мунун да өзүнүн этикасын Пайгамбарыбыз 1,5 жыл мурун эле үйрөтүп койгон да. Ушундай экен. Өзү адамды салса элеңдеп 2 жакты карап атса дейт да, бир сыр сөз айткан экен, бир мындай айтканда сага бир аманат сөз айткан экен деп белгиле дейт Пайгамбарыбыз. Биз алса бир адам сага сүйлөп аткан болсо, 2 жакты элеңдеп карап атса, демек ал башка адам уккусу келбеген сөз айтып атат. Туурабы? Мындай ошондой. Эми ал эми сырдашуу жөнүндө айта турган болсок, сырыңарды эч качан эле бирөөнү айта бербеген аракет кылыш керек. Сиз ким менен сырдашасыз? Пайгамбардын бир сөзү бар. Сыр дейт. Сенде катылып турганда дейт да, сыр сенин кулуң дейт. Ал эми ал башкага айтылгандан кийин ал эмне экен? Уже сыр эмес экен. Эми сен сырды айткан адамдын кулусуң. Кыргызда сөз бар, ооз басырык дейт го. Бул аябай чоң сөз да. Аманатты сактап калуу, бул сактоо, бир сөз айта турган болсоң, ошону сенин жаныңа ушундай бир жүрөгүндө сактап туруп эч ким айтпай турган адам өтө аз экен. Унутпагыла. Эмне экен, ошол керек болсо кыргызда баягы ат менен аялга сырыңды айтпа деген турабы. Эмне үчүн мынтип айткан десе, анткени себеп балаңды бирөө алдап койсо айтып коюшу мүмкүн экен. Ал эми аялыңа бир жолу туура эмес мамиле кылып койсоң, эмне болот экен? Элдин баарына жайып салышы мүмкүн экен да, туурабы? Ошон сырды дагы ар кайсы жерге айта бербейт туугандар. Кеңеше турган керек болсо түштү бирөөнө жоорутардын алдында ойлонуш керек. Ошо түштү жооруганга, жооруй турганга татыктуу же татыксызбы депчи. Түш жоорuganda да керек болсо. Анткени түшүң дагы бир жакшы адамга айтылышы керек болуп эсептелет. Азыркы заманда баам парасаттуу адамды табыш оор. Адамдар чындыкты сүйлөгөндөй эле болот, бирок кээ бир сөздөр бар, чындык калпка чын, бирок калпка окшош да. Кээ бир калптар бар, чынга окшош. Ошондон кайсы сөздү угуп атканыңды өзүң баамдап билиш өтө оор болуп калды азыр. Чынбы же калппы? Кандай туура айтып атабы, туура эмес айтып атабы? Кээ бирде өзүн өзү ишенбейт адамдарчы. Мындай ушуна ошол себебинен биз күндөн күнгө алысырап баратабыз да. Түшүнүп атабы? Пайгамбарыбыздын сүннөтү, пайгамбарыбыздын жашоосу, пайгамбарыбыздын бизге өткөргөн өрнөгү, пайгамбарыбыздын бизге болгон мамилеси, адамзатка болгон мамилеси негизинде эле бул ушундай чоң бир маселе да.
Мындай бекерин айтпаса керек алымдар, эгерде кимде дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөткөн тарика туура жолунда исламда 100% жашай турган болсо, ошондой жашай турган болсо, демек ал 100% бактылуу болот экен да. Эгерде кимде пайгамбарыбыздын жашоосунда 50% жашаса, 50% эле бактылуу болот экен да. Эгерде кез-кезде жашап койсо, кез-кезде эле бактылуу болуп каласың болду. Билесиңер, азыркы мезгилде оорулар, азыркы мезгилде адамзаттын кайгырышы, капаланышы, дүйнөдө болуп аткан согуштардын бардыгы, дүйнөдө болуп аткан апат, балянын бардыгы тең бир эле нерсе себептүү болот азыр. Мусулмандардын пайгамбарыбыздын сүннөтүнүн аркасынан ээрчибеген себебинен. Байкашыңыздар керек, мисалы дүйнө өзүндө 3,5 миллиард мусулман бар экен. 3,5 миллиард болуп турушачы. Анткенсе интенсивдүү өсүш менен жакынкы 1 жылдын ичинде бизде бирдемке миллиардка чейин адам исламды кабыл алып кеткен экен да. Байкасаңар эле дүйнө өзүндө мусулмандарды колдоп, Палестинаны колдоп, дагы бир жерде момундай керек болсо каапырларды колдоп турабы. Айтайын деген максат эмне болду? Мусулмандар көбөйдү, ибадат кылгандар көбөйдү. Бирок ибадат кылып атты эле жүрөгүндө жалгыз болгондор да көбөйдү да. Эч ким менен эме кылсыңдай жүргүсү келбейт, сүйлөшкүсү келбейт. Карасаң мусулман менен сырдашкысы келбей калды. Аллах айткансыйт, бирок эмнекен толук кандуу болбойт. Бир сакалчандар көбөйдү, көйнөкчөндөр көбөйдү. Бирок жанында турган бир сакалчанды бирөө 5-6 көрүп келип атса, бири-бирине туруп бере албай атпайбы азыр. Короче, ошо сооп болот депчи. Турабы? Мусулмандар миллиондон топторго, жамааттарга бөлүнүп кетти. Эмне үчүн билесиңер? Анткенсе жүрөктөрү бирикпей калды да, пайгамбардын жашоосу жок болгон себептен. Ал эми пайгамбарыбыз жашоосу менен жашап жүрөктөрү бириктирели дегендерде болсо, эмнеге бүткүл адамзат бардыгы тең субханалла жек көрүп атат. Мына ошол себептен урматтуу бүртаганым эмнекен мындай пайгамбарыбыздын адеби менен адептенгенди үйрөнөлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөткөн жолу менен чаган үйрөнөлү. Мен сиздерге фазилетин айтып берип атам, кыргызча түшүндүрүп берип атам. Албетте намаз окуу жөнүндө айтсам болот эле, намаз окуш парыз экенин баарыңар билесиңер. Эми бирок адамдын жүрөгүндө ошо намазга болгон сүйүү болбой турган болсо, эртең ал намазды чыдап калып атпайбы? Эми карасаң, андай эмне үчүн сүйүү болбой турат деймби? Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөт жашоодо болбогон себептен. Мындай бир ар бир нерсе адам баласы мындай капаланып, кайгыланып, мындай кандай десем, ушу туура эмес кылды, переживать этебиз го, туурабы? Бирок бир намазыбыз калып калса, переживать этебизби? Жок. Бай болуп зекетин бербей калган мезгилде переживать этесизби? Переживать этпейт. Ошонун себебинен субханалла биз муну ушул нерсе качан пайда болот экен, качан биз пайгамбардын жашоосун дүйнөгө өзүбүзгө алып келгенде. А пайгамбардын жашоосун алып келди десе, силер ойлогон мен 1,5 миң жыл артка 6-кылымга салып салайын деген жокмун. Ислам пайгамбарыбызга берилген дин ушундай универсалдуу дин да. Бул космоско, Марска барып жашап калсаңдар элечи, ошол актуалдыгы жоготпойт эч качан. Жоготпойт такыр. Ар бириңер демеле чипованный болуп калла керек болсо, жашооңордун баардыгы тең жанагындай бир үйүңөрдө кирип барсаң, умный дом болуп, баарыңарды мында бир тиришүү жашап калсаңар деле, сонун эч качан динсиз жашаш мүмкүн эмес экен да. Караса, Япония. Эсеби боюнча бизде 180 жыл калды экен. А жерде жаңы кура турган нерсе калбай калыптыр. Акыркы технологияда жолдор экен, керек болсо жолуучу момундай ушундай бир нерсени салынган экен, кетип баратканда, машина кетип бараткандачы, машинени зарядтап турат экен азыр. Кетип бараткан, мисалы, ошол жолду кетип баратканда энергия берип турат экен үйлөргөчү. Ушунчалык деңгээлде өсүп калыптыр да. Бирок эң эле кишинин өлүмү боюнча, жок, да бир нерсе айтайын. Кишинин өмүрүнүн узактыгы боюнча 100дөн ашкандар 100 миңден ашып кеттир. 100 жаштан өтүп кеткен уже. Бирок карагыла, ошол жерде кишинин өлүмү боюнча дагы эң биринчи алдыда турушат экен. Туура, өзүн өзү өлтүрүү. Анан ошолордон сурашкан экен да, эмне себептен мындай өлүмүңүз келип атат десе, айткан экен, мен жүрөгүм тынчыбай атат деген. Жүрөгүм бир нерсе менен толбой атат деп. Анан ошол мезгилде аларга анда моуну угуп көрбөйсүзбү деп, баягы мантраны коюпту да. Жогот деп, жок угузба депчи. Мантра бар го, билесиңби, өзүнчө жанында бир эме кылышат. Экинчиси, бул жана христиандардын жанында бир колокол дүйнөсүдүр. Жок деп, бул да толгой. Аны токтоп туруп Куранды улан сайганда 2 мүнөттөн кийин
ыйлап жан дүйнөсү рахат алып бул эмне деп сурашкан экен. Бул Куран, Алланын сөзү деп мусулмандардын китебинен дегенде, автомат ошол замат мен мусулман болом деген адамдар көп. Ошол сенен дүйнөсүндө эң көп мусулманча өскөн бул Япония болуп эсептелет азыр. Нано технология менен жашап аткан адамдар эмне болду? Исламды сүйүп атат азырчы. Чудастарбы? А биз болсо мусулманбыз да, биздин каныбызда бар да. Бир жаман нерсе ушул, биз мусулманбыз, биздин каныбызда бар бул. Биз илгертен бери мусулманбыз деп келгенбиз. Биз өзүбүз ушундан эмне экен, ошол японецтер нано технология жетип туруп анан суицид кылган нерсенибизди унутуп баратабыз да. Жок, унутпагыла. Сиз менен биздин өнүккөнүбүз, сиз менен биздин цивилизацияга жеткенибиз качан 100% пайгамбардын сүннөт жашоого келгенде болот. Ага чейин адамдар эч качан цивилизацияга жетпейт. Маданияттын дагы, эстетика, этика эч бир эмесине жетпейт. Мындай айтканда, мындай пайгамбардын жолусу жетпейт. Ошол себептен азыр биз балдарыбызды дин менен тарбиялашыбыз керек. Иман менен тарбиялашыбыз керек. Бирок мен дайыма айтып атам, байкасаңар керек. Биз балдарыбызга да иман берели, өзгө да иман алалы. Карасаң, иманды берели да алалы. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени себеп субханалла, иманды врач, иманды агроном, иманды шофер керек, таксист керек болсо, иманды чабан, иманды космоско учкан бизге космонавт керек, иманды падыша, иманды милиса, иманды ГКМБшник мисалса, иманды футболист, иманды бизге ошолор керек. Бардыгы эле молдо болуп кетпейт. Мүмкүн эмес молдо болушу баарында. 1000 бала окуй турган болсо медреседе, ошо 1000дин 10 эле бүтөт, билесиңер ушуну. Ошол себептен мынекен бул нерсени көңүлгө алышыбыз керек. Ар бириңердин милдетибиз, ар бирибиздин милдетибиз бул дүйнөдө жок дегенде бир адам болсун дагы ошону иманга келтирген себепкер болушубуз керек. Мына силер атасыңар, баарыбыз атабыз машалла. Балдарыбызга иманды үйрөтөлү. Иманды үйрөтүп кой, андан медик боло берсин. Иманды үйрөтүп кой, жашоодо соодагер боло берсин. Иманды үйрөтүп кой, дүйнө кыдырып жүрө берсин. Ишенесиңерби? Иманды болуп турган болсо, бир да күнөө кылбай кайрат ушул жерге келет. Шутасыздарбы? Демек, машалла ушул. Демек, ошол пайгамбар көрсөткөн муамалат, муашаратты жашообузга алып келебиз. Аракет кылабызбы? Иншалла. Кичине майдалай берсем кечирип койгула. Мен майдалап жүргөн кишимин, субхана. Өзүм түшүнөйүн эле, бирок бирөөнү түшүндүрөйүн, өзүм да түшүнбөй калам көрдү. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад. Аллах береке берсин, күнөөбүздү кечирсин, Кудайым. Экине жаксын. Алла разы болсун дейм.